Бейиш нуру. Ичкиликке берилип кеткен адам оңолушу мүмкүнбү? Оңолуп эле калбастан аалым же олуялык даражага жете алабы? Ар бирибиздин тааныган же билгендерибиздин арасында ичкиликке берилип же анда-санда аралашып коюп жүргөндөр бар тилекке каршы. Көбү бул адам болбойт эми деп кыйнап алда турган адамды ого өтөр үмүтсүздүктүн көлүнө чөктүрүп жиберишет. Суроону кайталайбыз. Деги мындайлар адам болобу? Бул суроого жооп берерде мурда көңүлүңүздү бир инсандын өмүр жолуна бурмакчыбыз. Бишри Хафи. Толук аты жөнү Абу Назыр ибн Харис Абдурахман ибн Ата ибн Хилал Аль-Хафи Аль-Марвази. 767-жылы Хорасан жергесинин Марф шаарында төрөлгөн. Атасы Марф шаарынын башчыларынан эле. Атасы кайтыш болгон соң чоң мал-мүлк мурас катары калат. Натыйжада Бишир жыргал жашоодо жашай баштайт. Алгачкы убактарда адеп ахлаксыз адамдар менен достошуп алгандыктан динден узак жашоо образына кирип кетет. Күнүгө шарапканада достор менен шарап ичип, түн бир окумга чейин жүрө берүү адатка айланат. Напсинин жыргалга умтулуусунун чеги жок эмеспи? Анын ичкиликтин артынан сая түшүп кубалоосун апасынын көз жаштары да, жакындарынын насыйкаттары да токтото алган жок. Ал ого өтөр жамандыктын энеси болгон суусундукка чөгүп баратты. Апасы күнүгө алакан жайып, дуа кылып, жай намаздарды көз жаштары менен жууп жатты. Ооба, кайсы эне баласынын арам сууга тумчугуусун кааласын. Бишир да апасынын муңдуу жүзүн көргөн сайын сыгылып жатты. Бирок көнгөн жаман адатты жеңүү, напсини тыюу кыйын эле. Мурда ичкиликке аралашып калган адам балким Биширдин абалын дагы да жакшыраак түшүнөр. Айтор, убакыт өтүп жатты. Бир күнү Бишир адаттагыдай шарапканадан мас абалда чыгат да үйүн көздөй жөнөйт. Араң басып бара жатып караса, баткакта бир кагаздын бөлүгү жатыптыр. Ал кагазда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазылып турган эле. Аллахтын ысымынын жерде жатуусу аны өкүндүргөн эле. Бишир кагазды алып өбөт. Анан үйүнө келип, тазалап, жыпар-жыттарды сээп, бийик жерге илип коет. Бул шаарда өтө таква, диндар бир аалым бар эле. Ошол түнү ал зат түш көрөт. Түшүндө ага Биширге барып айтып кой. Аллахтын ысымын тазалаган сыяктуу, Аллах да аны тазалайт. Аллахтын ысымын улуктагандыгы сыяктуу эле, Аллах да анын даражасын көтөрөт. Аллахтын ысымын кооз жыпар-жыттуу кылгандай эле, Аллах аны эки дүйнөдө таза жана кооз кылат деп кабар берилет. Аалым түз эле Биширге кабарды жеткирүү үчүн издеп жөнөйт. Аны кайра эле шарапканадан табат. О Бишир, Аллах Тааладан сага эскертүү бар деп айтат түз эле. Аллах мени жазалайт окшойт деп Бишир корккондон ыйлап жиберет. Аалым болсо окуянын чоо жайын түшүндүрөт. Мынакей, өзгөрүүнүн убактысы келген эле. Бишир ушул жерден экинчи болжоругун кылбайм деп ант ичет. Ал ант берип жаткан кезде жылаң аяк турган эле. Кийин өмүр бою бут кийим кийбей, жылаң аяк жашап өтөт. Натыйжада жылаң аяк Бишир деген мааниге келген, Бишри Хафи деп аталып калат. Эмне үчүн бут кийим кийбейсиң дешкенде, мен оңолууга ант ичип атканымда жылаң аяк болчумун. Ошондуктан бут кийим кийбейм. Кийин ал ошол доордун эң алдыңкы аалымдарынан илим алды. Илим алуу үчүн Мекке, Куфа, Басра, Шам, Ливан жергелерине барды. Натыйжада аалымдык, олуялык даражага чыкты. Ханбали маскабынын негиздөөчүсү Ахмад бин Ханбал аны аябай жакшы көрөт эле. Дайыма жанына барып зыярат кылып турар эле. Бир күнү Ахмад бин Ханбалдын шакирттери: "Устаз,
Сиз хадис, фикх, иштихат дегеле бүткүл илимдерде теңдеши жок аалымсыз. Бирок эмнеге дайыма Бишри Хафини кайра-кайра эле зиярат кыла бересиз деп сурашат. Ахмад бин Ханбал: "Ооба, аталган илимдерди андан жакшы билем. Бирок ал жүрөк илимдеринде менден алдаганча алдыда турат" деп жооп берет. Ооба. Ахмад бин Ханбалдын бул сөздөрү Бишри Хафинин руханиятта канчалык деңгээлде алдыда экенин билдирип эле тим болбостон, ошол эле кезде өзүнүн да даражасын туюнтуп турат. Себеби ал алым менден күчтүү, менден илимдүү деп айта алуу бул өзүнчө улуулукту туюнткан касиет. Бир күнү Бишри Хафиден бул даражага кантип чыктыңыз деп сурашат. Бишри Хафи аз тамактанып, себеби көп тамактанып, көп ойноп күлгөн адам менен аз тамактанып, көп ыйлаган адам бир деңгээлде болбойт деп жооп берет. Шек-күмөндүү нерселерден өтө алыс болчу. Дайыма сүйлөгөн кезде айланасына даанышмандыктын жыпар жыты жайылып турчу. Анын көптөгөн кереметтеринин бирөөсү ал дайыма жылаң аяк жүргөн үчүн Багдад шаарынын көчөлөрүнө бир да жаныбар нажас кылчу эмес. Бир күнү көчөдөн бир жаныбардын нажас кылып койгонун көрүп калышат. Дароо эмне Бишри Хафи кайтыш болду деп сурашат. Көрсө, ошол күнү 841-жылы Бишри Хафи түөлүк ааламга сапар тарткан экен. Учурда кабыры Багдадта зиярат жери болуп эсептелет. О, менин бир тууганым. Ичкиликке берилип кеткен адам оңолушу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Биз келечекти билбейбиз. Ошол жаман көлчүккө түшүп, бактылуулук жээгине сүзүп чыга албай жаткан бир туугандарыбыздан үмүт үзүп салбай, тескерисинче аларга үмүт берип, оңолушуна жардамдашуу абзел. Ким билет? Балким алардан да такыба диндар адамдар чыгар. Ыйык Курандын Зумар сүрөсүнүн 53-аятында Аллах Таала мындай деп айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ey өздөрүнө зыян кылып жаткан пенделерим, Аллахтын жакшылыгынан үмүт үзбөгүлө. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Анткени ал кечиримдүү боорукер деп айткан. Бейиш нуру.